Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Мирлан Исакович, Алмаз Акунжанович. Мен айта турган маселе мына бүгүнкү күндө бизде Баткенде маселе дагы эле бүтпөй атат. Ошо жанагы көпчүлүк, элчилик, майда чүйдө маселелер менен бытовой уровенде ар кандай нерселер боло берет экен. Бул эми делимитация, демаркация, ушул граница маселелерин тезирээк бүтүрүш керек. Анан мурунку жетекчилер ушулар айтып атат да, ушул жактачы Баткен боюнча бизде дейт ар кандай ушул чыр чатак болгондо биз барабыз дейт. Ошол начальник УВД жетекчилер барганыбызда ал жактан келишет дейт. 2-3 генералдар келет дейт. А биздин ошол жердеги негизи Баткендеги начальник УВД бул генеральский должность. Биздикилер бардыгы полковниктер. Анем ошол жерге келгенде урматтуу товарищ полковник деп ошол жерде сүйлөшкөндө дагы биздикилер мындай тең ата болуп сүйлөшкөнгө мындай кичине моральный жагы бар экен да. Мен айтар элем да сунушум бар. Ошол начальник УВД Баткенская область. Ошол жерде мен ойлойм зам министр начальник УВД кылып туруп бул жактан генерал жөнөтүш керек. Же болбосо ошол жердеги начальник УВДга генерал звания бериш керек. Ошол жерде ошол постоянно переговорлорго барышат. Ошол жерде жолугушуулар болот. Ошол жердеги бир Исфара деген кичинекей бир шаарда азыр генерал отурат. Ушул маселени карасак, ошол жактагыларга жакшылап бир мындай статусун беришибиз керек да. Алмаз Акунжанович. Ошол маселени айтып коеюн дегем. Рахмат.